Улуттук 1-каналда телевизион программасы, студияда мен Самат Асипов, саламатсыздарбы? Мен чашыман аябай жумсалып, реально. Erkek bala o nege? Papa bağışlayayım sana ki. Şapka. Uzakta. Kafanı da alırsın. Az çok bölüp kalasın hazır. Bas çevir oldu. Az girem özüm erkek şeyde otam hazır. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы менен милициянын кайгуул кызматынын жол эрежесин одоно бузган айдоочуларды аныктоо боюнча рейди уланууда. Ушул дем алыш күндөрү дагы спирт ичимдигин ичип алып, унаа айдаган жана коомдук тартипти бузган ондогон жарандар тартип коргоо органдарынын колуна түштү. Өкүнүчтүүсү, өлкө аймагында күн алыс орун алып жаткан жол кырсыктары нечендеген адамдардын өмүрүн алып жаткандыгында. Адатта спирт ичимдигин ичип алып, унаа айдап жүргөндөрдү аныктап, кармоо кыйын. Айрымдары жол эрежесин бузбай деле айдап кете бериши мүмкүн. Мындай учурда жөнөкөй жарандар жардамга келип, унаа башкаруудагы жүрүм турум менен өзгөчөлөнгөн айдоочуларды аныктоого жардам беришет. Маселен, ушул дем алыш күндөрү түнкү саат 3-4 чамасында ичимдик ичип, унаа башкарып жүргөн айдоочу тууралуу маалымат 102 ыкчам номуруна келип түшкөн. Милициянын кайгуул кызматы дароо чалуу түшкөн жерге келип, бирок шектүү мыйзамга баш ийбей унаасы менен жолун улаган. Аталган автоунаанын артынан түшкөн экипаж бир канча чакырым кубалап жүрүп, акыры унааны токтотушту. Текшерүү иштерин жүргүзүп жаткан учурда айдоочу машинадан качып чыгып, түз эле жолдун жээгиндеги каналдагы сууга секирип кетти. Артынан дароо инспектор кийим менен кошо сууга секирип, шектүүнү суудан алып чыкты. Унаанын ээси мен рулда эмес болчумун деп, айыбын мойнуна албай, инспекторлорду бир топко чейин убарага салды. Муну менен айдоочу жөн гана бул абалдан кутулуп кетүүнүн айла амалын издеп жаткан экен. Айдоочуну республикалык наркология борборуна алып келген учурда да ал унаа айдаганын мойнуна албай, тескерисинче милиция кызматкерлерине доо коюп жатты. Тартип сакчылары канчалык фото, видео далилдерди көргөзүп жатса дагы күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Бирок соңунда баардыгы аныкталды. Спирт ичимдигин ичкендиги үчүн айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короого киргизилди. Эми унаа ээсинин жосунсуз жоруктарына мындан ары сот чекит коймокчу. Az men girem suga erkek şeyde otam hazırç. Girsen azı bilen dakanza ketip kalasın az. Andan gör çık da bas özüň үйüňe ketip boldu ni. Sen den soğun gerek alak tama ölüp kalgan gerek yok senden. Bazı boldu. Gel seyirlanmay gel. Ölüp kalganım жақсы мен кредитini силер төлөйсүз. Байке. Командир иш салат. Çok jaktan toktop turup o şeyden alıp ketip otkanda. Машина токтоп эле машина билен токтоп эле турган машинадан чыгып эле эмеге кирип Kayakta kaysı su attın? я Бишкекке түштүм машина Спирт ичимдигин ичип алып, мас абалында унаа айдап жүргөн дагы бир айдоочу тууралуу айта турган болсок, жол коопсуздук кызматкерлеринин түнкү рейди учурунда саат 3-4 чамасында мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын айдоочусу Ибраимов жана Кулатов көчөлөрүнүн кесилишинен кайгуул кызматкерлеринен качып жөнөгөн. Рулда жаш жигит экен. Унааны токтотуп текшере келгенде айдоочу мас абалында экени белгилүү болду. Шектүү дароо республикалык наркология борборуна жеткирилип, анализ алынды. Мас абалында экени расмий тастыкталган соң айдоочуга тиешелүү протокол толтурулуп, унаасы айып короо жайына киргизилди. Электричество составим, она. Я. Она? Қайтып электричество, бірінші су алсаңыз қантайсыз? Қайтып ол составим, қайтып электричество. Баштан документ бар ма? Көлі бар ма? Унан. Сүйлеуге шай жоқ. Жүріп бияққа отырыңыз. Мас абалында рульга отуруп, анысы аз келгенсип жол эрежесин одоно бузуп, ошондон кийин да күнөөсүн мойнуна албай, жоопкерчиликтен качууга аракет кылган айдоочулар да четтен чыгат. Маселен, мына бул сиздер көрүп жаткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунааны
Жол коопсуздук кызматкерлери 1 ноябрь күнү түнкү саат 2 чамасында Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтоткон. Жеринде текшерүү иштери башталган учурда айдоочу дароо телефон чалууга өттү. Инспекторлор белгилегендей, унаа ээси жогорку кызматтагы тааныштарын айтып, мына ошолордон телефон аркылуу жардам алууга аракет кылып жаткан. Бул аракетинен майнап чыкпаган соң шектүү дагы башка ыкмаларды жасап көрдүм. Республикалык наркология борборуна алып келип текшерүү башталганда жерге жатып алып, өзүн жоготуп жаткандай түр көрсөткөнгө аракеттендим. Бирок бардык эреже тартиптер мыйзам чегинде аткарылып, унаа ээсинин мас экени расмий тастыкталган соң ага укук бузуулар жөнүндө протокол түзүлдү. Ал эми унаасы айып короо жайына киргизилди. Астына. Тамазалиев, саламатсызбы. Нурбек Мырза, мас абалда автоунааны башкарган болбойт деп билесизби? Мас алда автоунааны башкарган. Биз сизди жөнүнөн токтотуп алдык ошондо. Эми сиз жөнүндө жаштагы эле ишкенсиз бар, бас коебуз. Бул алчайлы. Кандай дейсиз? Фамилия мо? Здесь находится. Тартип коргоо органдары шаар көчөлөрүн күзөтүп жаткан учурда 2 ноябрь түнкү саат 4 чамасында милициянын 102 ыкчам номуруна телефон чалуу келип түштү. Чакыруу Бишкектин Ак өргө конушунан болгон. Анда жашоочулар аталган конуштагы үйлөрдүн биринде белгисиз бирөөлөр ызы чуу салып, тегеректегилерге тынчтык бербей жатканын айтып арызданышкан. Укук коргоо органдары келген кезде Ак өргө конушунун Ай 47 дарегиндеги батирде жашаган бир баланы белгисиз бирөөлөр сабап качып кетишкени маалым болду. Милиция бул жерде жашаган бардык тургундардан түшүнүк кат алып, издөө иштерин баштады. Ал эми белгисиз бирөөлөр тарабынан сабалдым деген жаранга тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга жөнөтүлдү. Мен чашыман аябай жумсалды, реально көрүп. Эркек бала Ооба. о? Неге? Айда ошол жака кирип келгенде айда чык деп атпаймынбы? Айда чык десем, ошо мен чачыман жумсалды. Бурак эмес. Да, эркек. Негизи эле көп айдоочулар жол коопсуздук кызматкерлеринен качып кутулуп кетүүгө аракет кылышат. Бул жолу дагы инспекторлордун мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, жоопкерчиликтен качууга аракеттенген бир нече айдоочуга чара көрүлдү. Мына бул сиздер көрүп жаткан унаанын ээси Борбор калаанын көчөлөрүнүн биринен токтотулган. Бирок айдоочу машинаны токтоткондун ордуна ылдамдыкты күчөтүп, андан ары качып жөнөгөн. Тартип сакчылары из жашырууга аракеттенген айдоочунун артынан түшүп, бир канча чакырым артынан кубалап барып токтотушту. Мыйзам чегинде бул айдоочу дагы республикалык наркология бөлүмүнө алынып келинип, текшерүүдөн өткөрүлдү. Унаа ээсинин спирт ичимдигин ичпегендиги аныкталды. Бирок жол коопсуздук кызматкерлеринен атайылап качкандыгы үчүн мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарга ылайык протокол түзүлүп, унаасы айып короого жеткирилди. Азыркы учурда өлкө аймагында унаанын терезелерин караңгылатууга акы төлөөнүн негизинде гана уруксат берилет. Уруксат алынбаса, албетте мыйзамды бузгандыгы үчүн белгилүү бир өлчөмдө айып салынат. Бирок бул эрежени бузгандар да жүздөп саналат. Өткөнкү дем алыштагы рейдтерде жол коопсуздук кызматкерлери унаанын терезесин мыйзамсыз караңгылаткан. Ошону менен бирге уруксат алып, бирок убактысы өтүп кеткен бир нече унаа ээлерин аныктап, аларга чара көрүштү. Бир нече машинанын терезелеринен караңгылатылган каптамалары жеринде сыйрылды. Ысык көл районунун Кош көл айылында жайгашкан Радуга Вест эс алуу жайында чыккан өрттөн жалпы 4 коттедж күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кырсык 1 ноябрда түштөн кийин орун алган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине эс алуу жайында өрт чыкканы тууралуу маалымат түшкү саат 1лерде түшүп, ыкчам аракеттердин негизинде жалындаган өрттү саат 4төрдө чектөөгө алууга мүмкүн болду. Министрликтин маалыматына караганда, өрттү өчүрүүгө жалпы 5 күчүрмөн топ жана Тамчы эл аралык аэропортунан кошумча топ, ошондой эле пансионаттын өзүнөн да техника алынган. Учурда адистер кырсыкка эмне себеп болгонун тактап жатышат. Ушуну менен биз программабызды жыйынтыктайбыз. Студияда мен Самат Асипов иштедим. Ал эми программанын жүрүшүндө орун алган окуяларды тасмага түшүргөн кабарчыбыз Жээнбай Каракүчүков болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.